Бул тасма Бердике Баатырдын Москвада эмгектенип жүргөн урпактарынын колдоосу менен даярдалды. Бердике ким, Баатырбы, улуттукпу? Буга чейин кайда эле, унуттукпу? Заман келип кыргызга азат деген закымынан мезгилдин жулуп чыкты. Надырбек Алымбеков. 17-кылымдын башында Алтай менен Жети суунун ортосунда Жунгария тоолору тарапта Батур Хунтайжы деген ойрот уруусунун башчысы чыгып, бытыранды калмак урууларынын башын бириктирип, өз колуна кол топтоп, катуу тартип орнотуп, аскерлерин катуу машыктырып, Чыңгыз хандын мыйзамдарына таянган жаңы хандыктын пайдубалын түптөдү. Кийин хандык сол канат деген маанеге келген Жунгар хандыгы деп атала баштады. 17-кылымдын ортосуна келгенде Жунгар хандыгы күчтүү мамлекетке айланып, бир жагынан Кытай, экинчи жагынан Борбор Азиядагы түрк элдери менен атаандашкан чоң күч болуп чыкты. Калмактар алгач Чыгыш Түркистанды, Тибетти, Жети суу аймагын, Түркистан чөлкөмдөрүн көздөй жортуул жасап, көчмөн кыргыз, казак, өзбек, ногой сыяктуу элдерди улам-улам чаап, мал-мүлкүн талап, элди кыргынга учураткан. Бул каргашалуу геноцидди Белек Солтоноев өз китебинде Калмак жапырыгы деп атаган. Анткени бул жортуулдар жөн гана майда кагылыш эмес, бүтүндөй элди каптап, жеринен сүрүп чыгарган чоң алаамат болгон. Өз алдынча уруу болуп жашаган кыргыз уруулары биримдиксиздиктин айынан калмактарга каршы тура албай, өтө оор абалга туш болду. Натыйжада калмактарга туруштук бере албай, кыргыздар бүтүндөй түштүк тарапка, Фергана өрөөнүнө качып көчө баштаган эле. Бул абалга таасирленген бир акын «Баатырларда сүрүлөбү, душманына жүгүнөбү, байкуш элай, бактысынан түңүлөбү» деп абалды сүрөттөгөн. Ооба, жыргалчылык заман коркок саткындарды чыгарса, кыйын мезгилдер кыйын адамдарды, согуш мезгилдер азаматтардын ичинде жашырылып жаткан баатырлыктарды алып чыгат. Бул мезгилдери кыргыздын өтө көп баатырлардын сүрүлбөшүн, душманына жүгүнбөшүн далилдеп, баскынчыларга каршы күрөшүп чыгышты. Алар Хан Садыр, Эр Солтоной, Жайыл Баатыр, Качыке, Итим, Кошой, Тынай атакелер. Булардын арасында жолунан кайтпас Жолборстой, изинен кайтпас Илбирстей болгон кыргыздын баатыры Бердике Баатыр да бар эле. Бүгүнкү чыгарылышыбыз дал ушул тарыхыбыздын сыр сандыгында сакталып, ачыкка толук чыкпай келген Бердике Баатыр тууралуу болмокчу. Калмакты кан какшаткан Бердике Баатыр Сырдыбай уулу. Калмак жапырыгы күч алып турду. Ушундай оор заманда 1716 жылы Таластын Коён Токой деген жеринде Сырдыбайдын үйүндө Бердике аттуу бала туулат. Сырдыбай эл башкарган бий же жоо сайышкан баатыр болбосо да, акылман, зирек, айкөл инсан болгон. Ал дайыма атадан артык туулган уулум бар деп, уулу Бердикенин келечектеги улуу кызматтарын сезгендей баласын алкап турчу. Сырдыбай киши колдуу болуп өлөт. Бердике эр жетилип жигит болот. Кыргыздын асабасы ылдый карап турган убакта нарк насилди намысты кеп кылган даанышман аксакалдар Бердикенин жүрөгүндөгү отту байкап, душманды кууп чыга турган баатырдыктын дараметин сезишкен. Ошондуктан Бердикеге ылайыктуу шык менен тарбия беришкен. Анда кыргыз жери 1685 жылдан бери толук кара курттай каптаган ойрот жунгарлардын карамагында болчу. Бердике өмүрүн кыргыз элинин боштондугу үчүн арнады. Ал эс тарткандан баштап эле өзүнө жакын намыстуу жигиттери Түктөн, Кошой, Талкандар менен бирге Таластагы Кара Коюн жериндеги калмактарга сес көрсөтүп, калмактын баатыры Шамал менен жоолаша баштайт. Эл мыктылары, акылмандары, баатырлары чогулуп, кыргыз жерлерин баскынчылардан бошотуп биротоло кууп чыгууга бел байлайт. Булардын арасында баатыр Самаркандтагы Эр Солтоной да бар эле. Бердикенин баатырлыгы тууралуу кабар Эр Солтонойго Таласта калмактардын жүрөгүнүн үшүн алган Кара Баатыр Бердике деген тайманбас чыгыптыр деп жетет. Баскынчыларга каршы күрөшүү үчүн Эр Солтонойго жолунан кайтпаган Жолборс, изинен кайтпаган Илбирстей баатыр керек болчу. Бердике дал ушундай баатырлардан болгон. Эр Солтоной дароо Бердикени Самаркандка чакыртып киши жөнөтөт. Бул кездери Бердикеге өчөшкөн Шамал анын көзүн тазалоо үчүн аскерлери менен аңды отуруп, түндө жашыруун келип, Бердикени кармап кетишет. Муну билип калган жигиттер артынан жетип барып, Шамалды кармашып, Чычырканакка байлап таштап, Бердике менен кошо Самаркандка жөнөп кетишет. Баатырлардын аксакалы болгон Эр Солтоной жаш баатырларга өзүнүн адилеттүүлүгү менен үлгү болсо, Эрдиге согуштук тактикалар менен мугалим, аскер башчы болуп берди. Эр Солтоной Бердике баатырга кылыч шилтөө, найза саюу, айбалта чабуу өнөрлөрүн үйрөтсө, Атеке баатырга найза саюу, шылк этме шилтөө өнөрлөрүн, ыкмаларын үйрөтүп машыктырды. Бердике баатырдын дагы бир өнөрү чаапар аткан атынын бир туруп бир капталына, бир туруп экинчи капталына өтө калып, аттын бооруна жабыша калып кете берер эле. Согуш майданында анын бул өнөрүнө күбө болгондор
бул жорукту ушундайча сүрөттөшчү. Бердиги баатыр калмактарды кууп бараткан кезде капталында чаптырып бараткан калмактардын баштары топтой учуп түшчү. Тагыраак айтканда, атынын капталына чап жармашкан баатыр капталында бараткан калмактардын башын учура койчу. Бердиги баатыр 27 жолу өрөөлгө чыгып, баарында жеңген. Бердиги баатырга Берен деген наамды Эр Солтоной ыйгарган. Баатыр деген наамдын мааниси болсо түмөн башы дегенди түшүндүрөт. Бердигенин колунда бир түмөн же болбосо 10 000 аскер болгон. Эр Солтоной Бердиги баатыр, Атеге баатыр, Жайыл баатыр, Кошой баатырлар менен бирге бир нече жолу кыргыздардын үйүр жылкыларын айдап кеткен калмак баатырларынын көзүн тазалап, жылкыларды кайра кайрып келгени айтылат. Атүгүл бул учурларда калмактын атактуу согуш башчысы Маркашка менен Аксыда Бердиги баатыр беттешип, Маркашка набут болгон. Кийин Бердиги баатыр калмактын дөсү Доңконой менен беттешке чыгат. Кармашта Бердигенин аты жарадар болуп жөө калат. Бирок баары бир душмандын шаштысын кетирип, тап берип жүдөтүп салат. Ошондо арданып кеткен Доңконой Бердигени орой сөздөр менен мазактап качып кетет. Кийин Сокулуктун Жайсаң деген жеринде Бердиги баатыр менен Доңконой беттешип, Доңконойду өлтүрөт. Сарбагыштан Атеге баатыр, Саруудан Бердиги баатыр, Жетигенден Эр Солтоной, Итим, Саяктардан Хан Садыр, Адигинеден Миң Сейит, анын баласы Тилеке баатыр, Саруудан Аксылык Акпото баары бир мүдө, тек максат үчүн бир муштумга биригип, өлсөк бир чукурда, тирүү калсак бир дөңсөөдө болобуз деп кетмен төбөдө касам ичишип ант беришет. Сырттан келген калмак апааты ошол кезде бүтүндөй кыргыздын башын бириктирген эле. Ал эле эмес, атүгүл кыргыз, казак, өзбектин да башын бириктирген. Бул биримдик буддист шаман калмак жапырыгынын мизин кайтарган. Мындай жапырыктар азыр жокпу? Албетте. Физикалык жактан сырттан чабуул болбогону менен, руханий, маданий, саясий, психологиялык жактан Кыргызга, атүгүл Түркистанга чабуулдар бар. Жаштардын адебинин бузулушуна жасалган адепсиздиктер, үй бүлө маданиятынын талкаланышына алып келген сырттан каржыланган пропагандалар, ар кандай күнөө иштерди атайын программанын негизинде жайылтуу, эне тилдин ордуна бөтөн тилдин орун алышы, сырткы державалардын кысымы менен кабыл алынган чечимдер, айтор мунун баары кудум калмактын жапырыгы өңдүү түркистандыктарга жасалган согуш. Калмак зулумдугун токтоткон биримдик албетте бул чабуулдардын да алдын алат буюрса. Баатырлар биригип, курал-жарактар камдалып, жаңы казатка, жихадка даярданып турушту. Бердиги баатырдын сунушу менен алгач талас сергесиндеги калмактарды тазаламай болушту. Ашуулардын баарында калмактар тургандыктан 9 тору ашуусу аркылуу өтмөй болушту. Себеби бул ашууну калмак билбейт эле. Бир муштумга бириккен кыргыздар 9 тору аркылуу өтүп, таластын ташталканын чыгарган калмактарды сүрүп чыгара баштайт. Алапайын таппай калган калмактар качып отуруп Чүй жергесине келишет. Качкан калмактар Чүй жергесиндеги калмактарга кошулуп, Сокулуктун Көк Жайык деген жеринде аябагандай согуш болуп, көп кан төгүү болот. Калмактардын саны кыргыздардыгынан 10 эсе көп болгон. Калмактар жашаш үчүн согушса, кыргыздар өлүш үчүн, шейиттик үчүн согушкан. Ошондо Бердиги баатыр калмактын Доргул деген баатыры менен беттешет. Доргул аябай чоң болгондуктан ат көтөрө албай, дайыма төө минип жүрчү. Доргул Бердиги баатырга туруштук бере албай коет. Калмактар айласыдан качышат. Доргул да качып кетет. Артынан кой түшкөн Атеге баатыр менен Бердиги баатыр Доргулду 11 жылга да жашынып жатканын угушуп, артынан издеп барат. Доргулдун жашынган жайына жетелектеле Доргулдун Акбуура деген төөсү тосуп чыгып, оозунан көөгө агып тап бере баштайт. Жаныбар болсо да ээсинин душмандарына тап бергенин карачы, дейт Атеге баатыр. Ошондо Бердиги баатыр Чабдар тулпарын омуроосунан таптайт. Илгери баатырлар чабуулга кирип баратканда ушундай кылышкан. Чабдар ушундай күлүк эле жарыштарда чуркаганда бир нече аркан байланган аттар менен эки жагынан тосуп чыгып араң токтотушчу. Бердиги баатыр «Я Алла!» деп кыйкырып, заматта учуп жөнөп, Чабдардын капталына жабыша калып, Акбууранын буйтап капталынан өтүп кетет. Заматта Акбууранын мойнунан кан шорголоп, жерге кулайт. Бердиги баатырдын атагы чыккан ушундай согуштук ыкмасынын натыйжасында Акбуура набут болот. Бердиги баатырдын атагы чыккан согуштук ыкмасы ушундай атка капталдап баш алчу. Бул жолкусунда Доргулдун ишенген улоосун күм жам кылды. Бир чапканда удаа чап, Бердигедей кыя чап деген макал бекеринен эл ичинде айтылып калган эмес. Андан ары Бердиги баатыр Доргулду алачыгынан таап, кыргызга көрсөтпөгөн кордугун калбады деп кардын жара тартып өлтүрөт. Доргул өлгөн соң калмактар туш-тушка кача башташат. Алардын баарын кыргыз баатырлары жок кылат.
Ошентип чүй бүтүндөй баскынчы калмактардан бошотулат. Андан ары калмактарды кууп олтуруп, кеминден ары өтүшүп, көлгө жетишет. Ошондой Атеке баатыр көлдүн түндүгүнөн, Бердике баатыр болсо түштүк тарабынан калмак баскынчыларды кууп отуруп, акыры Жетөгүздөгү Кыргоого жакын Бир булак деген жерине чейин барышат. Ошол жерде аябай катуу согуш жүрүп, кан дарыя болуп акса, үйүлгөн өлүктөр дөбө болуп кетет. Улам кыргыздарга келип кошулган колдор көбөйүп отуруп, биротоло баскынчы калмактарды кырып жок кылат. Натыйжада көл аймагы баскынчылардан толугу менен бошотулат. Жеңишке жетип, эркиндиктин суусун иче баштаган эл азыркы Жетөгүз районунун Ак терек айылына жакын жерде бээлер союлуп, элге берилип, шүгүрлөр айтылат. Кача албай калып кеткен калмактарды Бердике баатыр чогултуп ушундай дейт: "Биз силердей болуп силерге кордук, зомбулук көрсөтпөйбүз. Болгону ниетиңер бузулуп, кыргыздарга чыккынчылык кылбагыла. Биз айкөл элбиз. Силерге жер бөлдүртүп берем. Ооба, кыргыз эли чыккынчылык кылышпаса эле айкөл эл." Бердике баатырдын бул керээзи ошол мезгилдерге гана эмес, азыркы мезгилдегилерге да тиешелүү. Азыр заман башка, мыйзамдуу өлкөдөбүз. Сырттан каржыланган ар кандай долбоорлордун негизинде булутчулдуктун жалган ураанынын астында мамлекеттин, улуттун келечеги үчүн зыяндуу иштерди кылып, кетеп чыгармыш болуп, кызмат кылмыш болгондорго сөзсүз чара көрүлөт. Эй, кой терисин жамынган бузукулар, мамлекет менен ойношпогула. Анткени анын окуругу узун. Темабызды улайлы. Бердикеге эл батасын берип, ыраазчылыгын айтат. Бердике баатыр менен Атеке баатыр Каркарага барып, имамдарды чогултуп, шейит кеткендерге арнап Куран окутушту. Өздөрү да жаратканга жалбарып, шүгүр намазын орундатып, ибадат менен алек болушту. Болжолду 1753-1755 жылдары Бердике баатыр көл аймагын бийлеп калат. Ошол жерде Чачыкей деген кызды экинчи аял кылып алып, андан Сатыбек деген уулду болот. Андан сырткары Бердике баатыр менен Атеке баатыр дал ушул жерде дос эле болбостон куда да болушат. Башкача айтканда, Бердике баатыр Жаныбек аттуу уулунун кызы Анар аттуу небересин Атеке баатырдын уулу Карабекке никелеп берет. Бул некеден Жантай төрөлүп, кийин алда эл башкаргандардан болот. Жантай болсо кези келгенде баласы Шабданга Бердике баатырдын урпактарынан болгон Качекенин кызы Шаакени 4-чү аял кылып никелеп алып берет. Бердике баатырдын көл кылаасында калуусунун бир себеби калмактардын күтүүсүдөн кайрадан кол салып калуу ыктымалдуулук эле. 3 жылдай убакыт өткөн соң Анжиян тараптан көтөрүлүш чыгып, Бердике келбесе болбой калды деген кабар келет. Бердике баатыр ишенимдүү адамдары сатып алды, Мөлдек аттуу кол башчыларды көлгө калтырып, өзү таласка келет. Ал жерден кол курап, Анжиянды көздөй жүрүп кетет. Бул мезгилдери Анжиян кыргыздарга карап турган. Бердике баатыр колу менен көтөрүлүштү басып, көтөрүлүштү жетектегендердин башын алдыртат. Ошол кездеги Когон ханы Нарбото бийге баш ийбестен өз бийлигин жүргүзө баштайт. Бул жерде Бердике баатыр 80 жигитти тандап, аларды өзгөчө машыктырып жүрөт. Андан сырткары 6 жигитти чоролорум деп кабыл кылып, 7-чиси өзү болуп, дайыма бирге жүрүшөт. Жигиттер баатырдык жактан да, өң келбет жактан да Бердике баатырга аябай окшош болгон. Кийингендери да минген аттары да окшош. Натыйжада кимиси Бердике баатыр экенин айырмалап билүү кыйын болуп калган. Балким ар кандай учурларда уюштурула калчу, күтүүсүз кол салуудан сактануу үчүн ушундай кылгандыр. Азыркы күндө да президенттердин окшошу болот эмеспи? Айтор Бердике элдин арасында кул күң күтүүгө тыюу салды. Өз алдынча эркин соода садык, дыйканчылык жүргүзүүгө шарт түзүп берди. Салыкты да орунсуз көбөйткөн жок. Анжиянда жашаган бүткүл улуттун өкүлдөрү Бердикенин адилеттүүлүгүнө ыраазы болуп, анын бийлигин колдоп турушчу. Бирок анын бул саясаты Нарботого жага бербеди. Нарбото бей Бердикеден кутулуунун айламалын издей баштады. Акыры Моңгуш уруусунун атактуу бийлеринен болгон Жылкелдини макулдатып, анын кызы Сейилди Бердикеге нике кыйдыртып алып беришет. Жылкелди бий кызын узатып атканда ушундайча насаат айтат. Кызым, сен жөнөкөй адамга турмушка чыгып жаткан жоксуң. Кол баштаган баатырга турмушка чыгып атасың. Ошондуктан сезим менен эмес, акыл менен иш алып бар. Баатырдын айтканы менен бол. Анын сырларын купуя сакта. Эми сен мартабаң бийик, абройлуу болосуң. Ошол эле кезде досуңа караганда душманың да көп болот. Бердике баатыр шаарда көп турбай тез-тез жортуулга чыгып турду. Нарбото баш болгон бир нече айлекерлер Бердикеге каршы өз ара уюшуп, кантип анын көзүн тазалоонун жолдорун издей башташты. Соодага аралашып калгандарды, мал дүйнөнү сүйгөндөрдү акырындап өздөрүнө тарта башташты.
Бердике баатырдын жеке аш постчусун акча менен коркутуп үркүтүү менен өзүнө тартат. Себеби Бердике баатыр эч качан башка бирөөнүн колунан тамак жеген эмес. Аш постчусун көндүрүшүп, Бердике баатырга тамак аркылуу уу коргошун ичирип жиберишет. Башка санжырачылардын айтуусу боюнча, дал ошол аш постчунун айтуусу боюнча, 7 чоронун кайсынысы Бердике баатыр экендигин аныкташып, ууланган жаанын огу менен атып жарадар кылышкан. Бердикени жигиттер капталдап жаткызышып, жүзүн кыбылага буруп, билген дуа келмелерин окушат. Өлөрүн сезип калган Бердике аялын чакыртып, акыркы кересин ушинтип айтат. Сейил, мен болбой калдым окшойт. Ишенимдүү адамдарымды кошуп берем. Сен түн жамынып шаардан чыгып кет. Түз эле Ош шаарына бар. Андан ары Ак Бураны бойлой жүрүп олтурсаң, чөгөм деген жерге жетесиң. Ошол жерге жетсең аман каласың буюрса. Мени кечир, ыраазы бол. Ак жол. Бердике баатыр менен коштошуп, анын ишенимдүү адамдары менен Сейил качып кетет. Бердике баатыр жигиттери менен кол салуучуларга каршы катуу кармашат. Акыры жараатынын айынан алдан тайып, жер кучактап жан берет. Баатырдын жаназасы окулуп, аалым молдолор ага багыштап Куран окушуп, Бабата мазарына топуракка беришет. Сейил качып отуруп акыры азыркы берекелүү Ноокат районуна жетип барышат. Ноокаттын түштүк чыгыш тарабынан орун алган, түштүк тарабы жайлоого, түндүк тарабы болсо Адырга жакын болгон Керемет Жаркоргон деген айыл бар. Дал ошол Жаркоргон айылына Сейил адамдары менен келип жайгашып калат. Бул жерде Сейилдин өз атын атабастан Улук Катын деп аташат. Себеби душмандар анын урпактарында токум курут кылып жибериши мүмкүн эле. Сейил Жаркоргон айылында төрөп, орну чагалып, жашап, адамдары менен ошол жерде отуруп калат. Ушул күндө да Жаркоргон айылында Бердике баатырдын урпактары жашап келишет. Андан сырткары баатырдын урпактары Араван жергесинде да жашайт. Андан сырткары Ысык көлдүн азыркы Ак Терек айылында да урпактары бар. Албетте, Талас жергесинде да баатырдын урпактары бар. Бердике баатырдын жалпы 5 аялы болгон. Алар биринчи аялы Айшадан 5 эркеги. Бул Талас жергесинде калды. Улуусу Жарке, андан кийин Жанбек, Тойчубек, Сатыбек, Жабагы дегендер. Экинчи аялы Айсалкындан 2 бала. Чаңгыл, Андабек, Бакма баласы Борбодой. Үчүнчү Көлдүк аялы Чачыкейден Сатыбек. Төртүнчү аялы Каракөзүн Анжиянга кошо ала кетет. Андан Кубат деген бала төрөлөт. Бешинчи аялы Улук Катындан Кунанбай деген бала төрөлөт. Бирок Бердике баатыр аны көрбөй кетет. Мурунку чыгарылышыбызда өрнөктүү өмүрүн баяндаган Жаңкор Озолуяда дал ушул Бердике баатырдын кыбырасы болуп саналат. Жараткан ушундай баатыр, такыба, көрөгөч, даанышман аталарыбыздын жолун жолдоп, алардын аманатына кыянаттык кылбай, ак ниет менен мекенге кызмат кылууну баарыбызга насип этсин. 18-кылымдын атактуу дастанчы төкмө акыны Балык Кумар уулу Бердике баатыр тууралуу ушундай саптарды айткан. Ал акчындын Бердикең, аппак жүздүү киши экен. Ар качандан бир качан ар кылганы түз экен. Туура чечип иш кылган, тунук экен акылдын. Батымдас ишке батынган, баатыры экен баатырдын. Сезимдин айтсам ачыгын, жетине албай жатырым. Каары күчтүү Бердикең калмактын берген катыгын. Ынтымакка чакырган, ыйманы бүтүн жан экен. Кол башынын теңдешсиз колдогону бар экен. Сырдыбайдын Бердикең бардык элге тең экен. Баатыры кеп кыргыздын, бактысы тоодой эл экен. Кыргызына жан күйгөн, эл уулу экен чыныгы. Жараткан өзү колдоп, о анын көбөйө берсин уругу.